Мен Макаренко мектебинде 46-жыл иштеп жатам. Анан мен андай эле шайлоонун шайтан оюндарына катышчу эмес элем. Анан Ташиев, Садыр Жапаров дегенден кийин мен үй бүлөм менен, тууган уругум менен, көпчүлүк менен, коллективим менен ушул шайлоого активист катары катышып атамын. Мен могу жерде баарыңыздар деле таанийт экенмин, 36 жылдан бери бир орунда иштейм. Анакей могу жерде балдар турат. Кайдыгерликти таштайлы, кош көңүлдүктү таштайлы. Себеби буга ой эмне кереги бар шайлоонун? Биз барсак да барбасак да шайлайт дейт. Ал сиздин добушуңузду бирөөлөр сатып алат. Мен ушул жашка келип бир да участокко кыдырган эмес элем. Монуя көчөсүн, Масалиева көчөсүндөгү жатаканаларды, унаунда үйлөрдү кыдырдым. Өзүм 100гө жакын мектепте коллектив бар, ошол жерде иштейм. Азыр мектепте, жогорку окуу жайларында, кала берсе бүт мамлекеттик ишканаларда административдик башкаруу болуп атат. Мен эми кызматыман деле коркпойм. Чындыкты айтып келгем, айта берем. Төрөлгөндөн өлгөнгө чейин коррупцияга батып бүттүк. Балдарды окутабыз деп канча аракет кылабыз, алар акчасыз, долларсыз ишке кире албайт. Чындыкпы? Керек болсо детсадка 2 жаш үйлөнүп, ЗАГСка барса, шашылыш түрдө Россияга кетеби, ошол ЗАГСка барса дагы ошол жерде акча. Ошол жаш келин боюнда болуп, бир поликлиникага бара турган болсо, ал жерде да акча. Ремонтка акча, ага акча, буга акча дейт. Жалганбы? Чындык. Ошол бала чоңоюп садикке барса, акча. Эмне үчүн 10 жылдап, 20 жылдап бир орунда отурат? Майда чабактар. Эми биз жогору жакты парламентти сүйлөй эле коелу. Карапайым мугалим катары. Мен пенсионермин. Керек болсо мектепте дагы 100гө жакын мугалим бар, административдик башкаруу болуп атат. Ага шайлагыла, буга шайлагыла деп. Анан кийин мына мен өзүм эле айтып коеюн, жетсе жете берсин. Мен шайлай албайм. Мен маңкурт эмесмин. Башка президенттердин убагында дагы ак жолго, тиге, буга деп кой айдагандай мугалимдерди айдаганса качан токтотосуңар деп мен чыгып кеттим. Ошондо жаш мугалимдер эмне дебеди? Бегай эже, сиз кантип ушул коллективди таштап чыгып кеттиңиз дейт. Анан мен айттым, эмнеге биз качанга чейин өзүбүздү басабыз? Ар ким өзүнүн укугун билиш керек да. Мынакей мектепке алып барасыңар. Ал эч кимге жасырын эмес. Акча төлөйсүңөр. Жалганбы? Чындык. Ар кандай экзамендин түрлөрү, тесттин түрлөрү болуп атат. Ошол акча, кириште акча, чыгышта акча. Мына могу жерде студенттер турат, жогорку окуу жайында. Мамлекеттик ошбуда стоматология эмесинде иштеген факультетинде, мамлекеттик тил боюнча. Ошондо мамлекеттик тилди өнүктүрө, оюнсуз каяктан чыгып атасыз, жогору жактагылар эмне дейт? Анан мына мамлекеттик тил деп келебиз. Мамлекеттик тилге күнгө сүнгөн барбы? Кайдыгерлик болуп атат. Азыр кээ бир участокторго барсак, мына мен 63-64 жаштагы эми тажрыйбалуу кемпир пенсионер. Анча-мынчасы сүйлөшкүсү келбейт. Түрдүү жолдор менен сүйлөшүүгө келип атабыз. Уже орусча айтканда блокировали акча менен. Себеби бардык жерде коменданттар, алар булар кала берсе, бардыгына жеңичинен сүйлөшүп, башка партиялар акча берип атат. Мен бул Камчыбек Ташиев жөнүндө эмнени айткым келет? Эң карапайым жөнөкөй үй бүлөдөн чыккан, Барды өрөөнүн тургуну. Атасы кетмен чапкан дыйкан болгон. Бул Ош шаарындагы Терешков атындагы мектеп-интернаттан тarbiyаланган бала. Ошол жерде мен 81-82 окуу жылдарында жан окууну бүтүп ошол жерде иштегем. Кемпир Акматбеков да ошол жерде мен окуучу болом. Ташиев да окуучу болот. Ара жолу сайып барсак, ошол Камчыбек жардам берди, ага жардам берди деген эл дубабыз. Мен ошол көрө элекмин ал киши эми окуучумду. Мындай эми турмуш тиричилик аралашпайбыз деле, бирок эл журттан турган. Ар дайым элге соопчу ишин кылып келет. Ошо көчөлөрдө мына Ташиев кылып кетти, мына мечитти кылып кетти деп эл арасына карапайым элдердин арасынан уган. Анан Раматов менин кайнатам да 95 жашта өткөн. Ошол Камчыбекти аябай сыйлайт эле. Бул президент боло турган бала деп ар дайым айтар эле. Ошол биздин кулагыбызга тиюп калыптыр. Могу жерде чоң улуу, кичине улуулары башка партияга барбагыла, иштегиле. Чоң атаңардын арбагы ыраазы болсун деп. Мен
жана административдик башкаруу керек үйдө балдарымды ушул партияга коштум. Энекелер, эжекелер, добушубузду сатпайлы. 5000 берсе ал 5 күндө түгөнөт. Кече өңкеле биз жашарыбызды жашадык. Биздин муундар, биздин неберелер каякта жашайт? Кытайларга кул болобузбу? Же түрктөргө кул болобузбу? Эмне үчүн 10 жылдап, 20 жылдап бир орунда отурат? Текшерип келет. Мектепти, детсадты жана башка мамлекеттик административдик органдарды жогору жактан акча чогултмай, биринин жолун бири басмай. Мына Садыр Жапаровду мен көрбөсөм дагы достукту туу туткан Камчыбекке мен аябай ыраазымын. Себеби дегенде ар дайым жакшылык жамандыгында бирге жүрүп, бирге туруп, достукту туу туткан жигит. Дагы бир жери жагат мага, айыл аксакалдар айтат. Жок дегенде акыркы сапарга кетип атканда Көрстөнгө кеткен жолду тегиздеп коеюнчу деп. Мына айыл жеринде көрүп атабыз. Ата-бабалар жаткан жайларды ошол жака чейин асфальттаган. Мындай ишти ким кылат? Эч ким кылбайт. Өткөндө мен газета, журналдардан окуп калдым. Пандемия менен оорудум. Калган өмүрүмдү эл үчүн жумшайм деген сөзү да жакты. Адамдын башынан ысык суук өтөт. Бул баланын башынан ысык да, суук да өттү. Жакшылык, жамандык да көрдү. Партиянын составында жүрүп, ошол жогору жакта иштеп атып дагы чындыкты айтып четтеп жүрөт менимче. Эми мен ал киши менен аралашып анын тарыхын билбеймин. Нурада жүргөндөгү окуяларын айтат. 2010 жылы эле ушул Ош шаарындагы согушта кимдер жардам берген? Ушул балдар келип Ош шаарын коргоп калган.